Мына эшек иштейт, ат жейт деген замандарды көрдүңөр, бардыңар. Ошондой мезгилде сатылып кеткен. Мен азыр ичим ооруйт. Кылган мээнетиме. Ушул жерде күнү түн иштегениме. Мен 100% колдоймун. Кайрадан элге кайтарылыш керек. Ким кол койду ошону? Ким кайсы өкмөт мээде отурган? Азизов койду, кайсынысы? Малабаевы жооп берсин. Маданият үйү жок. Бала бакча жок. Клуб жок. Клуб жок. Спортзал жок. Ушул жер садик болсунбу же болбосунбу? Муниципалдын менчикке өтсүнбү, өтпөсүнбү? Мында чогулгандар Өзгөн районунун Кароол айылынын тургундары. Алар 2005-жылы жеке тараптардын колуна өтүп кеткен мектепти мамлекетке кайтарууну көздөп жатышат. Анткени бул айылда бала бакча маселеси курч. Мындан улам алар кезинде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мектепти мамлекетке кайтарып, бала бакча ачуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Биздин максат айылыбызда садигибиз жок. Бул здание убагында кичинекей мектеп болуп турган. Элге кызмат кылып турган, ошол кандайча жеке менчикке өтүп кетти, ошо элге кайтсын деп талабыбыз ошол болду. Ушул суранганыбыз ушул жерди элге алып берсе, элдин балдары ушул жерде келечеги, жаштардын келечеги үчүн ушул жерде садик кылып берсе, жана да айттым, ушу тайпа кылып, биринчи тайпа, экинчи тайпа кылып. Талаш тартыш жараткан жер буга чейин Кароол айыл өкмөтүнүн балансында турган. 2005-жылы жеке тараптардын колуна 41 000 сомго сатылып кеткен. Аны Нурбу Чокуташ аттуу кооператив сатып алган. Ага чейин мектеп катары пайдаланылган дешет. Жашоочулар кооператив документти жасалмалап, мыйзамсыз аракеттерге барганын айтышууда. Бизде 2008-жылга чейин бул кичинекей мектеп деп катталып турат. Биздин айыл өкмөттүн балансындачы. Булар кандайдыр бир себептер менен бул жерде документтештиришкен. Бирок документтештирилгенде дагы караганыбызда ал жерде дагы толук колдор коюлган эмес. Госрегистрден башкадан айыл өкмөттөн дагы кызыктар адамдар эч ким барып кол коюп берген эмес. Жалаң өздөрүгө караштуу адамдар гана кол коюп беришкен. Ошонун негизинде азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, эл чогулуп ызычуу болуп атат. Кийин булар убактылуу мындай майпалдар тарбиялоо, ошого бир Нурбу Чокуташ деген нерсени ачып коомдо. Ошону менен убактылуу пайдаланып келишкен да. Азыр бүгүнкү күндө дагы элге дагы башка жерге дагы пайдасы жок. Бул тарсаңыздар болот, азыр эч кандай. Же ишмердүүлүк жүрбөй атат. Ичинде азыр ачпай атат өздөрүчү. Ачса ичинде азыр мал багылат. Элет элинин талабына улам Кароол айыл өкмөтүнүн башчысы менчиктештирилип кеткен жерди кайтаруу үчүн укук коргоо органдарына кайрылган. Бүгүнкү күндө иш Ош облустук сотунда каралып жатыптыр. Анткени документтерде айрым мүчүрүштүктөр орун алган. Ана соттун чечими турган нерсеге биз өзүбүзчө барып кылдык деп кыла албайбыз да. Биз ушул боюнча прокуратура жасап, прокуратурадан кат келген, бул эми мыйзамдуу, дагы эгер нааразы болсоңор сотко кайрыласыңар депчи. Биз сотко апелляция кылып жазганбыз, азыр соттук кароодо турат. Бул сотто, областной сотто бул каралып атат. Негизинен бул Өзгөн райондук ошо агрардык жана реформалар каттоо директорунун тарабынан сатылып кеткен экен. Нен негизинде, кандай негизде сатылгандыгы тууралуу айыл өкмөтүнүн эч кандай маалыматы жок экен бүгүнкү күндө. Азыркы учурда Госрегистрде мамлекеттик каттоо мекемесинде бул жер системдик каттоодо турат, бирок жеке менчик дагы эмес, чабандык үй дагы эмес, же болбосо эски мектеп дагы эмес, жөн эле пустой сакталып турат да. Мындайча айтканда, бул соттун гана 2013-жылы чыккан соттун гана чечими менен негизделип булар жеке менчикке деп турушат, катталып. Ал эми 14 соттук жерди менчиктештирип алган Нурбу Чокуташ аттуу кооператив документтери мыйзамдуу экенине таянат. Анткени буга чейин Өзгөн райондук прокуратурасы муну тастыктаганын айтат. Учурда кооператив атын жаңыланма деп өзгөртүп, ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Айыл өкмөттүн балансынан чыкпай калган. Бул жакчы. Бул жер эски чабанды үй болуп, статус ошентип айтылган. 2005-жылы сатып алып, 2013-жылы Өзгөн райондук соттун чечими чыгып атат. Бул жак немеге өтсүн деп, жеке менчик өтсүн деп. Ошо азыркы күндө мына 2022-жылы мына айыл өкмөт Өзгөн райондук прокуратурасына кайрылган. Бул жердин документтерин мыйзамдуу жана мыйзамсыз экенин текшерип берүү жөнүндө прокуратуранын чечими чыккан, биздин документтерди мыйзамдуу деп тапты. Кароол айыл өкмөтүндө бала бакча муктаждыгы бар. Бүгүнкү күндө 600 бала бакчага кезекте турат. Кароол айыл өкмөтүндө 18 000ден ашуун калк жашайт, анда 4 мектеп, 1 бала бакча бар. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.